Бизде тажик тараптын өткөн жылдарда жана кечээки жасаган укукка каршы биринчилерден болуп кол салган иш аракеттеринин документтештирилген далилдери бар. Президент Садыр Жапаровдун 20 сентябрда Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн сөзүнөн соң эл аралык уюмдар, чет мамлекеттин өкүлдөрү жана журналисттери тажик аскерлеринин агрессиясынын тийгизген кесепеттерине көңүл бура башташты. Атайын келишип, чек ара тилкесинде жайгашкан айылдарды кыдырышты. Тажик баскынчылыгынын жыйынтыгы кандай болду деп алып келдик. Азыр учурда көрүп баары таанышты. Биз барган жерлерде дээрлик тынч эл жашаган объектлер талкаланып калганына, анын тонолгонуна күбө болушту. Биз ушул максат менен дүйнөлүк коомчулукка болгон окуянын объективдүү жеткирүү, чындыкты коомчулукка, дүйнөлүк коомчулукка жеткирүү максатында уюштурганбыз. Азыр ошону көрсөтүп жүрөбүз. Чет өлкөлөрдүн журналисттери жана өкүлдөрү Тажикстандын Варух анклавына чектеш турган Капчыгай айылында да болушуп, мыкаачылык менен тонолгон жана өрттөлгөн турак жайларды өз көздөрү менен көрүштү. Жергиликтүү тургундар 16 сентябрда окуя кандай жүз бергенин айтып берди. Ана карап турсак, полный машиналар менен келип, үйдүн ичинде телевизор бар, бытовой техника, холодильниктерге чейин. Үйдө 2 тонн өрүктөрүбүз бар эле. Баарын алып чыгып тиктеп отурабыз да биз. Бүтүн жүктөп алып кеттилер. Малдарыбызды полный айдап кетти. Анан кийин үйлөрдү өрттөп кетти. Мен мисалы 2 тонндан ашык өрүгүм бар эле. Баарын жүктөп кетти. 14 баш уюм бар эле. Тажик агрессорлору Аксай айылынын четинде жайгашкан тоок ферманы да талкалаган. Ээсин мыкаачылык менен өлтүрүшкөн. Айыл өкмөтүнүн негизги кирешесине айланып келе жаткан бул ишкана учурда күлгө айланып, жарактуу эч нерсеси калган эмес. Мына ушул менин артымда турган унаа менен Аксай айыл өкмөтүндөгү ушул тоок фермасынын ээси Матиса Надиров деген 60-ты чукулдап калган киши Баткен облусунун жана Ош облусунун аймактарына ушул тоок фермадан өндүрүлгөн жумурткаларды сатып турган экен. 16 сентябрь күнү тажик агрессорлорунун куралдуу кол салуусунда ушул тоок ферманын ээси дагы мыкаачыларча кыйнап өлтүрүлгөн. Былтыры ошол фермер 150 000 кредит акча алып, ошол тоок ферманы түптөгөн. Бул жерде 6 миллион сомго Өзбекстандан жанагы атайын немелерди алып чыккан, эмеректерин алып чыккан. Андан кийин 9 000 чөжө алып, жалпы азыркы кечеги күнгө чейин 24 000 тоок кармаган ал киши. 4 күн алдын мен бул кишиге келип кеткенмин. Келечекте 50 000ге чыгарам, 50 000ге чыгарам деп ошо өзүнүн мага пландарын айтып берди бул киши. Ушундай эле мыкаачылык менен тажик аскерлери Баткен районунун Достук айылында тоноп, турак жайларды өрттөшкөн. Жалпысынан 80ден ашуун үй жашоого такыр жараксыз абалга кептелген. Мындан сырткары мектеп, бала бакча жана байланыш мунараларын жарактан чыгарышкан. Бул жерде оор артиллериялык жана башка оор куралдуу аскери куралдар менен аткылап, кийин пехотасы кирип, бияктан кирип чыккандан кийин жанакы наемниктери атайын от көгүзүүчү средстволор менен келип, ар бир үйдү талкалап көгүзүп чыгып кетишкен да булар. Тажик аскерлеринин кол салуусунан Баткен облусунун чек арага чектеш айылдарында жалпы 600дөн ашуун турак жай зыянга учураганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Жарандык коргонуунун жергиликтүү комиссиялары аймактагы талкаланган турак жай, мектеп, бала бакча жана башка социалдык мекемелердин санын тактоону улантууда. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.